айыл өкмөттүн кызыкчылыгын өтөбүз. Анан айыл өкмөттөн чыгып райондун кызыкчылыгын өтөбүз. Райондон анан областка чыгабыз. А биз болсо артка кетип баратабыз. Көчөдө уруу, анан уруудан дагы кичине уруу, анан жакын турган болуп артка кетип атпайбызбы? Мына бүгүн адам өлүп калса, мен бир нерсени айтам. Бүгүн адам өлүп калып кабар келсе, биз адамдын өлгөнүнө кейинбей калдык. Мына телефон азыр мурда кагаз берет эле, кара кагазда жөнөтүп чакырып берет. Азыр телефондон эле жазып телефондон айтып. Ой, баланча кайтыш болуптур, эртең тажыясы экен десе, биринчи оюбуз эмнеге келет? Ал кишинин өлгөнүнө кайгырган эч ким жок. Кокуй деп анан чалыңызга чаласыз. Ай чал. Өлдү тиги жак. Кийлемди каяктан алабыз? Кошумчасын каяктан алып барабыз? Дасторконун каяктан алабыз? Коробкасын каяктан алабыз деп биз ушуга келип калып атабыз. Мына бүгүн заман чындыкты моюнга алышыбыз керек. Биз ушуга келдик. Адамдын өлүмүнө эмес. Биз материалдык жака көбүнчө оолат. Акча эле болсо болду, менин курсагым ток, менин балдарымдын курсагы ток, кийим бүтүн болсо мага айтса, биягында топон суу каттап кетсин, элиңди деген түшүнүккө келип ал. Эң уят нерсе. Эгер апалар сиздер ынтымакта болуп, сиздер биригип, мындай бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып чыкпасаңыздар, эч ким чыкпайт. Эч ким чыкпайт. Эч ким келип өлүктүрүп бербейт боркону. Боркону борколуктар гана өлөт. Боркого борколуктар күйөт. Сырттан келип күйүп бербейт. Бул турмуш чындыгы, ачыкты моюнга алышыбыз керек. Bir ayıl менен эки айыл эмес, bir көчө менен эки көчө кырылышып атсаңар, каяктагы ынтымак, каяктагы өнүгүү, каяктагы өсүү. Мына бүгүн азыр барып 50 орундуу шейни цехтин ачылышын кылып келди. Эмнеси жаман? Сиздердин эле келиндер, сиздердин эле кыздар окуп иштеп атышат баягы. Канча айлык алып атасыз десем 15 000 сом айлык